Allah Taala bizdin жашыбызды, өмүрүбүздү чектеп кыска кылып бергени менен бизге сооп таба турган көп себептер берген. Эң биринчиси караңыз, оңойнан ниятул муъмини хайрун мин амалихи, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, имандуу адамдын ниети жасаган ишинен артыгыраак. Ниет кылганга эмне тоскоол бар? Ниет кылалы, мен 100 жетимди баксам кандай жакшы болор эле, багам иншалла. Мен айылга жол салып берсем, суулар чыгарып берсем, көпүрөлөр жасап берсем, шундай ниетим бар эле, Аллах мүмкүнчүлүк берсе, мечит курат элем. Ниет кылганга эмне тоскоол бар? Жок дегенде ниетте коркоок болбош керек да. Көргөн адамды, кыйналып жүргөн адам мүмкүнчүлүгүм болсо ушуга жардам берсем жакшы болор эле. Себеби ниетти бирөөгө айта албайсыз да. Досум, мен ушундай ниет кылдым. Жок, ниетте калыстык болот. Ошондуктан айткан, адамдын ниети жасаган ишинен артыгыраак. Себеби жасаган ишиңизди анча-мынча эл көрсүн болуп калуусу ыктымал. Бирок ниетте сиз билесиз, Аллах билет. Ниетиңиз эмне? Айылыңызга чоң мечит салып берүү. Ниетиңиз эмне? Бүт айылдагы жетимдерди чогултуп багуу. Ниетиңиз эмне? Ниетиңиз ушул мусафирларга мусафиркана куруп берүү. Кыямат күнү келесиз. Аллах Таала адамдын амал китебин биринчи колуна карматат. Икра китабак. Оку китебиңди деп. Китебин ачып окуса, 100 мечит курган. Ачып окуса, 1000 жерде кудук чыгарган, суу чыгарган. Алла Алла. Я Алла, бул башка эле бир айбек окшойт. Мен деген анча жашаганда эмесмин, анча кылганда эмесмин, кылбайт элем дагы. Ошондо айтылат, сен ниет кылдың эле го депчи. Адамдын эң биринчи ниети, пейли түздөлүп оңолуш керек. Менден адам баласына пайда жетсин деген ниет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, хайрун нас, эң жакшы адам. Майянфаун нас, кимден адамдарга пайда жетсе. Ниет кылып койдуңуз, болду. Биринчиси мына ниетибизге сооп. Кыямат күнү 1000 жыл, 500 жыл жашагандар көрөт да. Бул деген 100 мечит салып тур, туура биринчи бейишке кирсе болот. Бул деген 500 жолу ажыга барып тур. Жылда ниет кыла бериңиз, мен бил ажыга барсам экен. Ниет кыла бериңиз. Билесиз, акчаңыз да жок, документ да жок. Квота жетпейт сизге. Ниет бар го. Ай сайын умрага барсам экен. Ниет. Экинчиси, алгачкы үммөттөр жасаган сооп ишине бир жасаган ишине бир сооп алса, биздики андай эмес. Биз менен Аллах Таала сооданы башкача кылган. Бир жакшы амал жасасак, 10дон башталат. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким бир сооп иш жасап келсе, 10 эсе. Бул башталгыч деп кич. Масалул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин амбатат саб'a санабила фи кулли сумбулатин 100 хабба. Wallahu yudaifu limen yasha. Allah жолуна каржылаганын мисалы бир будай эккендей. Ошонун будай өсүп чыгып 7 бутак чыкса, ар бир бутагында 100дөн будай болсо, бирди 700гө көбөйтүп, кошумча Аллах эмне деди? Кимге кааласа андан дагы эселеп көбөйтүп берет. Себеби Аллах билет да, биз анча деле берешет эмеспиз да. 5 сом беришибиз мүмкүн. 10 сом беришибиз мүмкүн. Кокустан 50 сом, 100 сом берип калсак, ичибиз ооруп калышы мүмкүн. Аллах билет аны. Ошого бирди Аллах Таала 700 кылып берем дейт. Эми ошону Мадина Мунаввара шаарына барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде берсе, бирине 1000 берет. 5 сом бердиңиз, 5000 сом. 10 сом бердиңиз, 10.000 сом. Аллаху акбар. Аллах насип кылып Меккеге барып калсак, Аллаху акбар.
1 сом берсеңиз 100 000 сом. 10 сом берсеңиз 1 миллион. 1 миллион эч качан иншалла бербейбиз. Туурабы? 100 сом бериңиз 10 миллион садака. Аллаху акбар. 1000 сом берсеңиз 100 миллион садака. Кыямат күнү көрөт. Бу 100 миллион садака кылган экен. О, кирсин бейишке кирсин албетте. Жума күндөрү, Аллаху акбар. Үйдөн дарат алып, жуунуп, таранып, мешитке басып баратат. Периштем не деп жазат? Эхрам байлап, лаббайка айтып, ажыга баратат деп. Багымдат намазын окуду, пейшимге чейин билгениндей жашап, пейшим намазын окуду, ортодогусу таптаза. Кыямат күнү келсе бул күнөөсү жок экен го, булар кире берсин бейшик. Эч кимде эч кандай каршылык болбойт. Аллах Таала намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого билет да биз күнөөлөрүбүздү кечир деп Аллахтан көз жаш агызып ыйлай турган адамдардан эмеспиз. Күнөөбүздү эстеп да койбойбуз. Кокустан бирөөгө бир жакшылык кылсак өмүр бою эстеп жүрө турган адамдарбыз да биз. Ошого Аллах Таалам кичине оорутуп коет. Аллаху акбар. Ооруду караңыз. Баш ооруйт, ич ооруйт, ысытма болот. Ооругандан мурда адам алсырайт. Биринчи оорудун белгиси адам кичине алсырайт. Дароо эле ооруп жатып калбайт. Бир аз алсырайт. Экинчи, тамак жегиси келбей калат. Аллах Таала ооруган адамдын эмнесин алып коет, күчүн алып коет. Бир периштеге берет, көтөрүп тур деп. Экинчи периштеге оозунун даамын, мындайча айтканда тамакка болгон кызыгуу, аппетитин алып коет, сен көтөрүп тур. Үчүнчү периштеге күнөөсүн берет, сен күнөөсүн да көтөрүп тур, бул таптаза турсун. Анан Аллах ага оору берет, баш оору, ич оору, ысытма, тиш оору, кыскасы кандай түрдө оору болсун ал, 1 күн, 2 күн ооруйт. Анан адам айыга баштаганда биринчи эмне болот? Тамак жей баштайт. Тамак жей баштаганда үйдөгүлөр сүйүнөт. Жакшы мындай, жегени жакшы. Буйрса оңолуп кетет. Аллах Таала аппетитин кайтарып берет. Экинчи кичине нары бери кыймылдап баса баштайт. Кудай буйрса жакшы мына, баса баштады. Үчүнчү периште күтүп турат. Я Аллах, бул экөөсү алган нерсесин кайтарып берди. Бирөөсү күчүн, бирөөсү оозунун даамын. Мен эмне кылам десе, бул пендени ушунча сынадым. Кайрадан күнөөсүн мойнуна коюп койгондо өзүм ара көрбөймүн дейт. Биздин күнөөбүздү Аллах Таала деңизге таштатат. Деңизден ошодон балык жаратып, ошол биздин күнөөбүз балык бизге истигфар айтат. Я Аллах, ошо кожоюн күнөөсүн кечирип койчу ошол. Биз ошондой үммөтпүз биз. Өтө эркелетип койгон Аллах Таала бизди. Өтө эркелетип койгон. Ооруган адамдын жанына барса, ооруган адамдын жанына барган адамга Аллах канча сыйлык берет? 70 000 периште дуа кылат. Ооруган адамга эмес, ооруну көрөйүн деп барган адамга. Эртең менен барса, кечке 70 000 периште артыңыздан да, Алла. Ушуну райым кыл, ушуну кечире көр. Кечинде барса таң атканча, эми оорубай эле, ооруну зыярат кылганы барган адамга ушунча сыйлык болсо, ооруган адамга эмне берет Аллах Таала? Оору аркылуу. Кээде кичине кыжалатчылык болот. Бирдемкени күтүп каласыз. Эңсеген нерсе ишке ашпай калат. Күткөн нерсеге жетпей каласыз. Кичине кыжалат болосуз го. Аллаху акбар. Ошол менен Аллах күнөөнү кечирет. Себеп кыжалат болуп атпайбыз. Мусулмандын акыбалы бири дагы жөн эмес да. Кыйналса сабыр кылат, сооп, жыргаса шүгүр кылат, сооп. Мындай бир дагы адамга мынчалык өзгөчөлүк жок турганда. Өмүрүбүздүн тең жарымысы уйку менен өтөт дедик. Кечинде дарат алып уктаса, таң атканча алган деми субханалла, чыгарган деми алхамдулиллах болот. Кыямат күнү келсе, 70 жыл жашаптыр, бир жолдо уктап аптыр. Туура бейишке кире берсин, уктаган жок экен бул. Себеп ал уйку эмес, ал ибадат болду го. Эмне үчүн? Дарат менен уктаганда болот. Дарат менен, оң капталы менен, кыбланы карап, дуасын окуп, тахажжудка турамын деген ниет менен. Аллаху. Уйку ибадат болсун, мындай жумуш жок дүйнөдө. Келип уш жерге уктап туруңуз, айлык берейин, барбы? Уктатып айлык бере турган жумуш жок дүйнөдө. Бирок Алла уктатып сооп берет.
Emnege? Sebep Allah жақсы көрет musulmandарды. Biz sizlerdi Peygamberden ümmetin Allah başkası жақсы көрет. Үйлөнгөндөр, бала чакасы барлар иштейт. Үйгө продукт алып келет, нан, чай, эт, картошка. Biz ойлойбуз бул эми милдет, албетте, нафака милдет. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, бир каражат болот Аллах жолуна иштетесиз, ажылыкка барасыз, умрага барасыз. Бир каражат болот муктаж адамдарга иштетесиз. Бирок бир каражат болот үй бүлөңүзгө иштетесиз. А'замуха индаллахи хази. Аллахтын астында эң сыйлыктуу үй бүлөңүзгө картошка алып келгениңиз. Аллаху акбар. Кыямат күнү көрсө, 100 тонна картошка садака кылып тур. Ушунча тонна май садака кылып. Я Алла, мунчаны садака үй бүлөгө алып келип бердиң. Басканы бул үммөттүн басканы да сооп, баспаганы да сооп. Рамазан айын берди Аллах Таала. Не кылыш үчүн? Bir amaldı 70'ke көбөйтүү үчүн. Bir багымдат окудуңуз 70 багымдаттын сообу. Аллаху акбар. Аввалуха рахма. Алгачкы 10 күнүндө Аллахтын мээрими, рахматы тынымсыз жаап тура турган 10 күн. Ортосундагы 10 күн кечирим, кечире турган, катачылык, кемчилик, күнөөлөрдү кечире турган. Ал эми акырындагы 10 күн өзгөчө 10 күн да. Бул эмне? Бул кайсыл адам тозокко түшүп калат деген адамдарды Аллах Таала тозоктон куткаруучу күндөр да. Мындайча айтканда амнистия күндөрү да. Дагы эмне кылсын Аллах Таала? Шунча кылып берген да. Жамаат менен келип намаз окуса, үйдө намаз окуса, машалла, парыздан кутулду. Мечитке келип жамаат менен намаз окуса, 27 эсе сооп, 27 намаздын сообу эмес. 27 эсе, бухгалтерлер болсо санап көрсүн. Но шахмат деген оюн бар. Бул оюн өзү Индиядан чыккан. Падышалардын оюну деп бирөө жасап берген. Падыша ойноп аябай кызыгат. Жасап берген адамга айтат, айтчы сен ушул оюнду падышаларга жасап бергениңе, ойлоп чыкканыңа эмне сыйлык берелин десе, падыша мен сизден аз эле сурайм дейт. Бирок сиздин казынаңызда акча жетпейт дейт. Кантип эле аз эле сурасаң жетпесин десе. Макул ошол шахматтын доскасын коюп, биринчи анын ичинде 64 квадрат болот. Биринчисине 1 тыйын коюңуз дейт, яна 1 сом коюңуз. Экинчисине ошону 1 эсе кылыңыз. Үчүнчүсүнө дагы 1 эсе кылыңыз. 27ге жеткенде 33 миллион болуп кетет. Эми 28де 1 эсе болот да. 66 миллион болот. 29да дагы 1 эсе болот да. 64кө жеткенде чындап эле падышанын акчасы жетпей калат да. 27 эсе сооп дегени мечитке келип, имам артынан уюп, Аллаху акбар деп, имам менен жамаат менен намаз окугандыгына 27 эсе сооп. Аллаху акбар. Эми ошону мисвак менен дарат алып намаз окуса 70 эсеге көбөйөт. Селде менен окуса 100 эсеге көбөйөт. Аллаху акбар. Жөн эле намаз окуду. Мечитте эле окуду. İmam namazda bir tamga okusa 100 sooп болот. Bismillahirrahmanirrahim. 19 tamgası var. 1900 sooп. Bismillah gale. Elhamdu 500 sooп. Lillahi 500 sooп. Allah bilet de bizdin halsızlığımızda oşoğa bizdin kadam-kadamımızda Allah sooп kılgan. Alemi talibi ilimler, ilim aluvçular, ilim aluvçularga periştiler sıymıktanatdı. Bir adam ilim alayın dep үйүнөн çıktı, kayra kelgençe Allah yolunda 5 yıl bu, 10 yıl bu, bul adam Allah yolunda. Kıyamet günü kelet, bul 10 yıl Allah yolunda жүргөн. Oho, biz bir ayla жүрüp kaytçılık, bular 10 yıl жүрüptür. 10 yılda жүрüp Allah'ın yolunda. Allah. Ата эртең менен үйдөн чыкты, үйдүн кожоюну жумушка баратат. Бирок ниет эмне? Адал кесип кылып, үй бүлөмө Аллах берген рызкыны адал жол менен табып келейин деген ниетте үйдөн кадам шилтеп чыкканы ибадат. Соодасы ибадат, дыйканчылыгы ибадат. Не үчүн? Ниет түз да. Ошондуктан биз Аллах Тааланын өтө эрке пенделериненбиз туугандар. Аллах бизди эркелетип койгон.
Subhanallah desek ne olur? Allah beyişten bir bak deyip beredi. Subhanallah sebep Allah'a başkaça jagat bul söz. Köp adamlar ne dep aytат? Nauzubillah, Allah kechirsin. Allah yok degenleri var. Allah'ın oğlu var degenleri var. Musulman mı deydi? Subhanallah. Allah taza. Allah'ın ayıbı, kemçilligi yok. Allah Taala'nın balası dağı yok. Allah Taala bir nersige köz karandı, muhtaç dağı emes. Subhanallah dese Allah uşunca razı bolup beyişten bir baktık beredi. Bu bir bak bizim ne baktardan emes. Kolokosundan 100 yılda çıgalbay turgan baktık beredi. Bir Subhanallah üçün. Bizdin jalkoğluğumuzdan Kur'an'ı köp okubay turganımızda Allah Taala bilgen. Oşuk Allah Taala kıska süreler düşürüp bergen. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ta'dilu sulusal Kur'an. Bir jol ihlas okunuz, Kur'an'ın 3/1'ini okudunuz. 3 jol okunuz, men hatım kılıp atama bağışladım deseniz kalpıçı bolboysun. Ne üçün? Hadiste kelgen. İhlas suresini bir jol oku, Kur'an 3/1'ini etedi. Allah Taala bilet de biz Kur'an'da hatım kıla albayбыз. Жеңилдиктер, бүт жакта жеңилдиктер. Daarat алып жатабыз. Бул жагынан адам сергейт, daarat алганда тазалык болот. Кошумча бетин жууганда көзү менен жасаган күнөөсүн Аллах кечип жатат. Оозун чайкаганда тил менен жасаган күнөөнү кечип жатат. Башынан масых тартканда ойлоп жасаган күнөөлөрүн, бутун жууганда баскан күнөөлөрүн кечип жатат. Мындай мейримдүү зат Аллах. Мындай мейримдүү жок эч ким. Күнөө жасап келип мешитке daarat алса таптаза. Шайтан дагы чарчайт да биздин артыбызданчы. Кечке күнөө жасатсам келип бир намаз окуйт, о мен жок эчтеке. Азгырбай эле коеюн десе болбойт, иши ошол. 11 ай азгырып келсе Рамазанда алып барып шайтанды чынжырлап деңиздин астына таштап коюп, мусулмандар бул жакта машалла орозо, ифтар, таравихтер менен орозодон кийин келип караса кайра таптаза болуп калган. Кайра баштайт анан. Allah, biz sizlerge özgöçö meyrimin çaçıp, Allah Taala bizge özgöçö sıylıkların jayıp bergen. Bolgonu biz oşolordu jasaşыбыз керек. Şükür ibadat, sabır ibadat, kaniyet ibadat. Keçirimdүүлük ibadat. Boldu keçirip koydum. İbadat. Allahu akbar. Kiçipeyildik ibadat. Kiçipeyildik. Kiçipeyildik degen ne degen? Bardıq adamlarda özümüzden abzel, artık jakşı dep bileli. Adam özün gana jemeleş gerek. Özün gana günöleş gerek. Başkalarda büt taza. Her bir adamды körgöndө taza, jakşı. Maşallah, bul namaz okuyut, bul daarat alıp baratat, maşallah, bunun topusu var eken, maşallah, bul biröөлөргө жардам берип атат. Maşallah, bunu kalаңыз, butunda masысы бар та, içinde meşitke barat. Biröödü körgöndө ошол жакшы жагын эле карай берели да. Анан өзүбүздүн кемчиликтерибизди эле карай берели. Кара, багымдатка тура албай калдың, уктап калдың, тура. Кече бирөө менен урушуп кеттиң, тура. Паланчындан тууралуу жаман ойлодуң, тура. Артынан гыйбат кылып сүйлөдүң дагы. Өзүбүздүн кемчилигибиз башкалардын жетишкендүүлүктөрү. Şunu kiçipeylik деп айтат. Анан кичине орозо кармап, Рамазан айында кичине эптеп түз жүрүп алып туруп, анан көргөн адамды, мына орозо кармабай эле жүрөт. Десек, андай болбой калат да. Ар бир адам менден абзел. Кыргызда аябай жакшы бир сөз бар. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман. Эми саман деген саман да будайга жетпейт эч качан. Калган баарын буудай дейли. Musulmandын бардыгын менден абзел дейли. Албетте намаз окубайт. Намаз окубаса да менден абзел. Мүмкүн эртең келип туруп мешитке келип намаз окуйт да сеждеде кайтыш болот. Каяктан билем? Биз билбейбиз. Ошого абзел, жакшы. Макул бүгүн ичинде ичип алган. Эчтеке болбойт. Эртең сергип туруп, жуунуп, даранып, кийимин алмаштырып мешитке келип намаз окуса, андан таза адам жок. Мүмкүн намаз окуп сежде кылып жатып өлүп калат. Мүмкүн Рамазанда Кадыр кечесиндеги каяктан билебиз? Ошого бардыгы менден абзел. А мен ар бирибиз өзүбүздүн ким экендигибизди билебиз. Бир карап көрөлү автобиографияны. Айта албайбыз, айткыбыз келбейт. Ошого өзүбүздү төмөн. Бул ибадат. Башкаларды жакшы көрүү ибадат. Жакшы ой ойлоо, Аллаху акбар. Ибадат. Рамазанда бирөө тамак жеп жатат.
Канчалык оңой мусулманга. Ай, унутуп калып жеп жатат, койгула, жей берсин. Унутуп калып жеп жатат деген ой канча сонун ой. Ай, бул ооруп жатат, доктор бул адамга орозо кармаба деп айткан. Ошого орозо кармаган эмес. Канча жакшы ой. Үчүнчүсү, бул мусапыр болсо керек, башка шаардан келген ошого мусапырлар эми орозо кармабаса деле болот да. Төртүнчү ойду ойлобой эле да кара. Уялбай эле Рамазанда. Жок. Жакшы ой ибадат. Кошуна тууралуу жакшы ой, кошунам жакшы, аябай жакшы. Караңыз, жакшылык жакшы ойдон, жакшы сөздөн башталат. Жакшы сөздөн, караңыз, жакшы ойдон жакшы сөздөр, жакшы сөздөн жакшы иштер башталат. Бир мугалим университетте балдардын баарын залда чогулган тапшырма берет. Дүйнөнүн картасын билесиздер, политическая карта мира деген бар, дүйнөнүн картасы. Ошол картаны айырыйт. Айырып, кичине бөлүктөргө айырып, чогултуп коет бир жерге. 1 саат убакыт кана көрөйүн, канча жакшы билесиңер. Ушу картаны чогулткула дейт. Чын айтканда мисалы. Сурасынчы бизге канча деңиз бар десе, 14 дейт өткөндө бирөөсү. Канча океан бар десем 8 дейт. Чогултсун гана, ар бири бирден кармап алган. Картанын бирден кагазын кармап алгандагы. Менде баланчы деген жазуу бар экен, калганы кимде? Бири да иши жок, таппайт. Анан бирөөсү кокусунан аркасын караса, аркасында бир көз бар экен. Адам көзү. Меникинде бир көз турат. Экинчи көз кимде? Бар аркасында менде экинчи көз. Келе жакында. Мурун кимде экен? Менде экен. Каштар кимде? Бизде. Ооз кимде? Менде. Кулактар кимде? Ушинтип. Карта эмес, адам чогултуп атышат, адам. Караса, баары бириктирип коюшса бир толук адам. Анын скотч менен жабыштырып коюп, айлантырса, дүйнөнүн картасы оңолуп, түп-түз болуп калыптыр да. Жарым саат делеп алып, устатка биз тапшырманы аткардык дейт. Устат келип туруп караса, чындап эле картаны жакшы окуп турсуңар, мына бат эле чогултуп коюп турсуңар десе, устаз эми чын ачыгын айтканда биз анча деле окуган эмеспиз. Бирок ошо кокусунан карасак, аркасында бир көз табып алдык. Ошону чогултуп жатып карасак адам болду. Бүт көзү өз ордуна, кашы, оозу, мурду, колу, буту баарын өз ордуна коюп түздөсөк, аркасын карасак дүйнө болуп калды десе, устат айтат: "Мен силерге өзү негизи ушул сабакты өтөйүн деп жаткам. Качан адам оңолсо, аалам оңолот" деп. Адамдын көзү, адамдын кулагы, адамдын тили, адамдын ою, адамдын баскан кадамы оңолсо, аалам оңолот. Аллах ааламды башкарууга койлорго берген жок. Уйларга да берген жок. Мындай сөз уктуңуз беле? Палан өлкөдө койлор чектен чыгып кетиптир, ай. Ошого ал өлкөдө кризис же ал өлкөдө уруш талаш. Жок. Койлор эч качан бузулбайт. Ошол Аллах жараткандан жерди карап кичипейил бешара кой өмүр башын асманга көтөрүп карабайт да. Кой өтө кичипейил. Ошондо кой баккандар да кичипейил. Кичине текебирирээк болот аттар. Өлүп жатса да мойнун жерге сунбайт да, ушинтип өлөт да. Ат баккандар да ушундай. Бирок аттар да башкарбайт дүйнөнү, адам башкарат. Адам оңолсо, аалам оңолот. Диндин максаты адам оңолсун. Максаты эле ошол. Элестетиңиз, үйдө аял оңолгон болсо эмне болот? Күйөөсү бейиште жашагандай жашайт. Күйөөсү оңолсо, аялы бейиште жашагандай жашайт. Балдары оңолсо, ата-энеси бейиште жашагандай жашайт. Кошунаңыз оңолсо, сиз бейиштегиндей жашайсыз. Бейиштегиндеги дегени тынч, кыжалатчылык жок. Коркпойсуз, үйдө жок болсоң кошуна кирип бирдемкелерди сурабастан алып кетет деп коркпойсуз. Кантип оңолот ошол адам? Аял, эркек, бала, кошуна, сатуучу, доктур кантип оңолот? Качан жашоосунда дин болсо, Аллахтан корксо. Диндин максаты ушул. Ибрахим алейхиссалам Каабаны куруп, Каабаны Ыйык Мекке мечитиндеги Каабаны баласы Исмаил пайгамбар экөөсү кургандан соңку биринчи дуасыны караңыз. Робби жаал хазал балада амина. Аллахым, ушул жергелерге өзүң аманчылык бергиниң.
Rabbi ja'al hadzal balada amina. Amançılık. Ekinci dua. Varzuqhum minas samarat. Allah'ım uşul жердин жашоочуларына жер бетиндеги мөмө-жемиштерден рызкы бергинин. Диндин негизи эки нерсе: тынчтык, токчулук. Тынччылык, токчулук. Кайсыл үй бүлөдө, кайсыл айылда, кайсыл мамлекетте, адамдарында дин болсо, Аллахтан корксо, арам жебесе, бирөөдүн акысына кол салбаса, көзүн сактап, тилин сактаса, оюн сактаса, биринчи болгон сыйлык тынчтык болот. Экинчи токчулук болот. Бүткүл дүйнө бүгүн аракети ушул: токчулук болсун, молчулук болсун, тынччылык болсун. Диндин негизи ошол. Biz ойлобойлу, биздин намаз, орозо, зекет, ажылык те өлгөндөн кийин эле керек. Дайыма айтам, дүйнөнүн маселесин чечпеген намаз мүрзөнүн маселесин кантип чечет? Дүйнөдө пайдасы жетпеген орозо акыретте кантип пайдасы тиет? Дин эки дүйнөнүн бактылуулугу, тынчтыгы, ийгилиги толук динде турган. Эки дүйнөнүн. İnsanın жашоосунда дин болбосо, инсан айбан болот. Аллах Кур'анда айткан: "Улайка кал ан'ам." Имансыздар айбан сымал. Балхум адал, балким айбан жакшыраак. Динсиз адам, имансыз адам, Аллахтан коркпогон адам жырткыч айбандан дагы төмөнүрөөк, коркунучтуураак болот. Караңыз, көпчүлүгүбүз айылда чоңойдук. Биз деле кой багып, айылда койлорду короого киргизип, жыгач эшик бар болчу, бир шпагат жип менен эшикти байлап коет элек. Болду. Не карышкыр кирбесин. Карышкыр ачпайт шпагаттычы. Келет, караса жыгач эшик тура деп көрүнүп турат ортолорунан, ачык койлорду көрөт. Бирок караса байланган да, кайтып кетет. Карышкырдан койлорду сакташ үчүн жыгач эшик болуп туруп, жип менен байласа болду, карышкыр кайра кетет эле. Эмелесетиңиз. Өзүбүз жашаган үйлөрүбүздүн эшиги эмнеден? Жыгачтан жарабайт. Алюмин жарабайт. Темирден. Ал дагы бронированный. Терезеге калың арматурадан решетка. Эшикке сигнализация. Анан камера. Кимден сактануу үчүн? Кайсыл карышкырдан? Ууру деген карышкырдан. Таладагы жырткыч карышкырдан сактаныш үчүн камеранын да кереги жок, бронированный эшиктин да кереги жок, решетканын да кереги жок. А бирок динсиз карышкырдан, эки аяктуу карышкырдан сактаныш үчүн ал деген кесип, сындырып кирип кетет бут нерсе. Качан инсанда дин болбосо, айбан жолдо калып калат. Айбан ал ишти кылбайт. Макул дейли, кирди карышкыр. Бирди жейт, төрттү өлтүрөт, бешөөсүн айдап кетет. Ошого разы болот. Бирок адам баласы короого кирсе, ага разы болот. Баарын айдап кетет. Себеби дин жок. Ошондуктан диндин максаты тынчтык, аманчылык, токчулук. Аллах Таалам ибадаттарга берген убадасы биринчи дүйнөгө. Нахну нарзукука. Мен сага рызкы беремин. Эмне үчүн? Намаз үчүн. Намаздын пайдасы дүйнөнүн рызкысын Аллах берекелүү, кенен, оңой, жеңил кылып берет. Намаз кылы. Аллах. Орозонун пайдасы лааллакум таттакун. Адамдарга Аллах Таала таквачылык берет. Таквачылык деген эмне дегени? Таквачылык дегени сөзсүз эле узун сакал коюп, башын ийип, кыйшайып жүргөндүн аты таквачылык эмес. Таквачылык дегени арамдан сактанып, адалга жактанган адам таквачылык ушул. Арам жакындабайт. Арам иш, арам сөз, арам тамак, арам жол баспайт. Жалаң Аллахты разы кыла турган жолго басат. Орозодон ошол болот. Мына караңыз, бүгүн таравих окулат, 29 рекет. Рамазандан мурда 9 рекеттик куптанга келбейт элек го. Бүгүн 29 рекеттикке келе атабыз го. Не үчүн? Таквачылык да.
Ертең Рамазан бүтсін, не болады? Кичине келе баштайбыз иншалла. Bir жумага чейин заряд жетет. Андан кийин бир себептер болуп калат. Андан кийин кайра эле мечитте ошол 5-6 аксакал калабыз. Имам менен сопу экөөсүн урушканча куптан окуй беребиз да. Ошо диндин пайдасы дүйнөгө. Биринчи, балаңыз мечитке каттаса, динчил болсо коркпоңуз, кубаныңыз. Себеп мечиттен эмнени угуп келет? Ата-эненин кадыр баркын угуп келет. Ата-эненин батасын алгыланы угуп келет. Ата-энени капа кылбагыла дегенди угуп келет мечиттен. Себеп имам мечитте ошону айтат. Балаңыз мечитке каттаса, кубаныңыз, иншалла, болду. Куран үйрөнөт. Намаз үйрөнөт. Намаз окуган адам Аллахтын акысын берген адам сиздин акыңызды берет. Ал эми Алланын акысын бере албаган адамдан акымды берет деп күтүп жүрөбүз го дагы эле бербей жүрөт. Ошондуктан динибиз өтө оңой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ад-дину юсрун, дин оңой, жеңил. Жеңил дегени 5 намазды ким окуй албайт? 50 болсо экен тополон кылсак макул эми, кантип жашайбыз биз? Мечитте эле жашайлыбы деп. 40 болсо да макул, 20 болсо да 5 намаз. Аллаху акбар. Окуя алабыз. Дин оңой дегени Аллах өкүм берген нерселерди биз аткара алабыз дегени. Аллах тыйып койгон нерселерден тыйыла алабыз, анысыз деле жашаса болот дегени. Аллах эмнени өкүм берген болсо биздин жашообузду, ден соолугубузга, коомчулукка пайдалуу нерсени гана өкүм берген. Эмнеден тыйган болсо, ден соолукка зыяндуу, адамдын аң сезимине, коомчулукка зыяндуу нерсени Аллах тыйган. Текшерип көрүңүз, чекеден. Уурулукту тыйган Аллах, себеп бул жаман нерсе. Кыйбат ушак айтып, сөгүшүп, урушканды, адам өлтүргөндү Аллах арам кылган. Не үчүн? Бул бузат, элди, коомчулукту бузат бул. Аллах өкүм берген нерсе намаз, орозо, зекет, ажылык, берешендик, кичипейилдик, меримдүүлүк, кечиримдүүлүк, Аллаху акбар. Бул бардыгы бүткүл дүйнө бүгүн чаңкап, эңсеп, күтүп турган сыпаттар бул. Ар бир адам күтөт бирөөдөн, эмне күтөт? Ушул кечиримдүү болсо экен, жумшак болсо экен, сылык болсо экен, кичипейил болсо экен. Дин оңой, жеңил. Аялдарга оп-оңой кылып берген Аллах Таала. Аллаху акбар. Оп-оңой. Аялдар мешит курбайт. Аялдар көчө кыдырбайт. Аялдар барып акча таппайт. Эмне кылат? Үйдө отуруп намазын окуйт, баласын тарбиялайт, күйөөсү келсе күйөөсүн сыйлайт. Болду. 3 эле нерсе бейишке кирүү үчүн. 3 эле нерсе. Ибадат, Аллага сыйынуу, тарбият, балдарына жакшы тарбия берүү, итаат, күйөөсү келсе күйөөсүнө кожоюн деп айтканын кылып коюу, болду. Оп-оңой. Аялдарга өкүм жок, сөзсүз ажыга барасың. Менде акча бар, бирок күйөөмдө жок да, кантип барат? Барбайт. Эркектерге Аллах Таала күчтү дагы, мүмкүнчүлүктү да көбүрөөк берген, кичине жоопкерчилик да көбүрөөк. Мешитке барып намаз оку. Мешит курулуп жатса жардам бер. Албетте мешит куруу ниет бардыгыбызда бар, бирок курулуп жаткан мешитке салым кошсок, сиз дагы мешит кургандай болосуз да. Себеп сиздин мүмкүнчүлүк ошончо эле. Дин өтө оңой туугандар. Дин жеңил. Динде мажбурлук жок. Динде үзбөй орозо кармаганды тыйган пайгамбар алейхисалам. Жок, орозо кармагыла, өзүңөрдү ачкыла. Уктабай таң атса намаз окуганды тыйган. Жок, намаз окугула, эс алгыла. Дин оңой. Өзүбүз кыйнап салабыз да. Аллах Таала силерди өзүңөрдү кыйнап жасаган ибадатыңарга муктаж эмес дейт. Ошондуктан динибизди үйрөнөлү, жана динди жашообузга алып келели, жана башкаларга жеткизели туугандар. Бул өтө оңой, өтө жеңил. Динди жашоодон бөлүк нерсе деп түшүнбөйлү. Дин бул жашоодун, өткөрүүдүн жол жобосунун аты дин. Мындан дагы жеңилирээк кылып айтып берейинби? Аллах Таала ар бир адамдын каалоосун наркы адамга дин кылып берген. Мисалы, базарга барасыз. Сиз кардарсыз.
Soodegерден эмнени каалайсыз? Ушул алдабаса экенчи. Allah sizdin kaalooңузду soodegерге дин кылып берди. Алдабагының деп. Siz kүйөөсүз. Аялыңыздан эмнени каалайсыз? Ушул айтканымды кылса экенчи. Allah ошону аялыңызга дин кылып берген. Күйөөсүнө баш ийген, күйөө бул аялы үчүн бейиштин дарбазасы. Sizdin каалоо аялыңызга дин. Аялдын каалоосу эмне? Kuyovum kişine sılık muamele jasasa ekençi, oroy bolup, kors bolup, sögünüp, sagınbay эле мындай сылык болсо экен. Аялыңыздын каалоосун Allah sizge din кылып берген. Хияруkum linisaikum. Пайгамбар алейхиссалам айтты. Эң жакшы эркек аялына сылык, жакшы, назик мамиле жасаган. Атанын каалоосу баласынан эмне? Ар бир ата баласынан нени каалайт? Мага машина алып берсин, ажылыкка алып барсын, көмүр алып келсин. Жок, аны каалабайсыз. Сизде өзүңүздө бар машина. Жок болсо жооп жетип аласыз. Көмүр жок болсо кык жагып кыштан чыгып аласыз. Балаңыздан каалооңуз эмне? Ушул балам мени ата макул, сиздин айтканыңыз деп эле ушул бала болуп берсе болду. Allah каалооңузду балаңызга дин кылып берген. Атанын айтканы айткан деген. Не дин? Ошон үчүн дин бул жашоодон сырткары нерсе эмес. Дин жашоо өткөрүүдүн жол жобосу. Ооруган адам докторго барганда, оорудун каалоосу эмне? Ушу доктор бир соодегер болуп калбаса экенчи. Жок оорума дары сатып койбосо экенчи. Ушул бар ооруумду эле дарыласа экенчи деген ниетте барат докторгачы көзүнө карап, жалдырап. Ошону Allah докторго дин кылып берген. Келген ооруду кардар сымал карабай, муктаж сыяктуу карап жардам бер. Муну дин. Сурамчынын динин караңыз. Аллаху акбар. Бирөө сурайт сизге. Сурамчынын дини каалоосу эмне? Элдерден сураганда мен урушпаса экенчи, бербесе дагы урушпаса экенчи, урушуп, кагып, иштебейсиңби деп айтпай эле ушул бербесе жөн эле кетип калсынчы ушул деген ниетте сурамчылык кылып жүрөт. Аллах таала эмне деген? Ва амма саила фала танхар. Сурамчыны көрсөң сен аны урушуп, кагып силкибегин сен аны. Бар болсо бергин, жок болсо не деп айтканың? Азыр жок эле ананраак берейинчи. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Жакшы сөз менен кечиримдүүлүк садака берип алып туруп артынан сүйлөгөндөн абзел дейт. Ал эми сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, көңүлүңүз эмнени каалайт? Чынын айтканда, жакшылык кылсам не деп, ушу бир рахмат айтып койсо экенчи деген ниетиңиз болот да, жүрөктүн түбүнөнчү, чынын айтканда. Ошону Allah нарка адамга дин кылып берген. Мәлләм яшкурин нас, лам яшкурилла. Бирөө жакшылык кылса, рахмат айтып, шүкүр айта албасаң, Аллага рахмат айта албайсың. Рахмат байке, Allah разы болсун. Чоң рахмат, аябай жар. Кеде адам муктаж дагы болот, текебир дагы болот. Жардам берсеңиз, мен ушунчалуу дегендейчи. Жок. Бирөө сага жардам берсе, рахмат айткын. Allah разы болсун. Allah сизге 1000 эсе кылып берсин деп айтсынчы деп каалайсыз да ичиңизден. Аны үчүн бербейсиз. Бирок жүрөктөгү каалоо ушул да. Allah аны алуучуга дин кылып берген. Рахмат айтпайсың. Ал эми алуучунун да бир каалоосу бар. Ушул мага берип туруп эле мени кыйнабай эле кетип калсачы. Allah аны сизге дин кылып берген. Ва ют'имуна ат-та'ама ала хуббихи мискинан ва ятиман ва асира. Мусулмандар, имандуулар, сахабалар кедейге, жетимге, муктажга жардам беришет, тамак аш беришет дагы не дейт? Иннама нут'имукум ливажхилла. Мен Аллах үчүн жасап жатам. Ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура. Рахмат дагы айтууңуздун, бир сыйлык да берүүңүздүн кереги жок деп кетсе, ал муктаж адам канча сүйүнөт. Ой, жакшы болбоду, мени камерага тартып алып, уят кылып, бүткүл дүйнөгө шерменде кылбады деп. Бири-бирибиздин каалообузду дин кылып берген. Siz meni kaalaysiz, Allah men артынан эч ким сүйлөбөсө экенчи. Ошону Allah бүткүл адамдарга дин кылып берген. Вала яктаб ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди гыйбат айтпагыла. Эмне үчүн? Ал каалабай атат артынан сүйлөгөнүңдү. Бирок эми андай болбойт да. Андай болбойт. Биздин каалообуз барго? Мен артынан эч ким жаман айтпасын, мени эч ким жаман көрбөсүн, баары колдосун. Андай болбойт. Муса пайгамбар Аллахтан сурайт: "Ey Allah, meni ушундай кылып койчу, артынан эч ким сүйлөбөсүн, жамандабасын" десе, Аллах таала айтат: "Муса, мен деле айтып атат го" деп, жок деп айтып атышат. Уулугар деп айтып атышат. Дагы нелерди айтып. Сени кантип айтпай? Айтат сен деле. Кээ бир адамдар капа болот да, артынан сүйлөйт, паландай деп жазыптыр, түкүн. Эмнеге жазбасын? Пайгамбарлар да айткан адамдар.
Биз ким болуп калыптырбыз? Жазат, албетте жазат. Бирөө артыңыздан сүйлөсө сүйүнүңүз, эмне үчүн? Артта экен депчи. Аллага шүгүр. Ошого жасаган каалооңузду Аллах Таалам дин кылып берген. Оп-оңой. Рамазан айын келгенине кубанса дейт. Рамазан айын чыкканына кайгырса дейт. Мен бир акыйкатты айтайын, чындап айтыңыздарчы, напсиңиз Рамазан келгенде, сиз эмес, напсиңиз не дейт? Дагы башталды. Кечкечен жебейт экенбиз да. Напси кыйналат, кайгырат, ачыгын айтайын. Рамазан чыгып мына 2 күн калды, 3 күн калды, напсы сүйүнүп, айттан ким болду, кеңири жеп ичип. Анан кандай амал жасайбыз бул хадиске? Рамазан келгенине кубанса, Рамазанын бүтөрүнө кайгырса, тил менен, акыл менен. Канчалык ыйык, берекелүү, сооптуу, фазилеттүү ай келатат мына, машалла деп. Бири-бирибизге айтып койгондугубуз бул кубанычыбыз да, ичибизде эмне болсо болсун. Рамазан айы бүтүп баратса, эртең айт деген күнү ушунчалык кубанып албай, аттиң ай, Рамазан айын бекерле өткөрүп, жакшы амал кыла албадым ай. Ушунчалык сооптуу, ушунчалык берекелүү ай өтүп кетти деп тил менен айтып койгон, акылыбыз менен ошону түшүнүп койгон, мына ушу кайгырууга кирет да. Ичиңизден сүйүнө бериңиз. Эртеси айт күнү айттаңыз, машалла, айтмарек. Канчалык оңой дин. Жүрөктү мажбурлап, жок, сүйүнөсүң эле, жок, кайгырасың эле, анте албайбыз биз. Аллах бизге оңой дин берген да, колдон келе турган нерсени Аллах дин кылып берген да. Колубуздан келген нерсе. Болгону ошону аткаралы. Сүйүнүп аткаралы. Дин бул жүк эмес туугандар, салык эмес бул дин. Дин бул жеңилдик. Дин бул бактылуулук. Дин бул ынтымак. Дин бул берекет. Дин саламатчылык. Ошон үчүн диндин аты ислам. Ислам деген сөздү жазыңыз, дүйнөнүн бүткүл тилине которуп көрүңүз. Тынчтык, биримдүүлүк, ынтымак, саламатчылык, ийгилик, бактылуулук, гүл, таттуулук деп которулат. Жакшылыктын бардыгы ислам деген сөздүн ичинен чыгат. Ошон үчүн исламда бирөө менен учурашканда эмне дейсиз? Ассаламу алейкум. Не дегени? Алланын саламатчылыгы болсун сизге. Мааниси мен сизди урбайм, сөкпөйм, жаман айтпайм деген мааниси. Сизге Аллахтын саламатчылыгын каалап жаткан адам урушабы сизди, сөгөбү, урабы? Бейиште ибадат жок, намаз окуймун жок, даратым бузулуп калды эле жок, орозо кармаймын дагы жок, уктап калыптырмын жок. Не бар? Салам бар, сала. Илла килан саламан салама. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Себеби ислам дини, тынчтык дини, саламаттуулук дини. Ислам дининде бир өч алуу, бир же болбосо ачуулануу, душман болуу. Адамдын напсиси каалайт бир душманым болсо экен, Аллах аны дагы чечип берген. Инна шайтана лакум адуввун мубин. Шайтан силерге душман, ошо бирөө эле жетет. Эки душманга колуңардан келбей жетише албайсыңдар. Эки жактан келсе жетише албайсыңдар. Ошого душман бирөө эле жетет. Шайтанды душман деп билели да. Мага бул адам же кошунам же паланчы душман эмес. Эки душман кылып не кыласыз өзүңүзгө өзүңүз? Бир душман жетет, Аллах кылып берген аны дагычы. Инна шайт себеби биз душманыбыз болсун да каалайбыз да. Не дейт? Кээ бир адамдар эмне дейт? Адамды душманына карап баалайт, канча күчтүү адам экен. Биз өтө күчтүү адамбыз, себеби душманыбыз шайтан да биздикичи. 1000 жылдык тажрыйбасы бар душман. Не кылабыз жаш балдарды душман кылып? Бизге душман шайтан. Башка калганы дос. Аллах Кур'анда айткан. Вал муъминуна вал муъминату ба'духум аулияу ли ба'д. Момун эркектер, момун аялдар, эркектер менен, аялдар менен бири-бирине дос. Аллах кылып берген. Иннамал муъминуна ихватун. Акыйкатта чынында имандуулар бир тууган, бир болот, ата-энеси бир. Бир болот, дини бир, келимеси бир, намазы бир, Кур'аны бир, Алласы жалгыз, пайгамбары бирөө, кыбласы бирөө. Bundan артык бир тууганчылык керекпи? Болгон атабыз башка, энебиз бөлөк. Калган бир тууганбыз. Аллах бир тууган кылып берген. Динде ынтымак. Караңыздар, намаздарды, 5 мал намазды намазканаларда, магазинде, базарларда, бүт жерлерде 5-10 адам болуп чогулуп окуйбуз. Жума намазды
чоңураак мешитке чогулуп окуйбуз. Айт намазды баарыбыз талаага чыгып окуйбуз. Ажылыкта бүткүл мусулмандар бир жерге чогулабыз. Бул эмнени билдирет? Биримдүүлүк, ынтымакташсын. Ал эми аталарыбыздын айтып кеткен сөзү бар. Ырыс алды ынтымак. Биринчи ынтымак көрсөткүлө, анан Аллах силерге берсин ырысты. Ырыс деген эмне дегени? Ырыс дегени кенен ырыскы, ырыс деген тынчтык, ырыс деген молчулук, барчылык, бүт жакшы нерсе ырыстын ичинен чыгат да. Ырыстуу экен, ырыскылуу экен. Анын үчүн эмне керек? Биринчи, айылыңыздын атын ынтымак коюп алсаңыз эле ынтымак болбойт. Ынтымак мешитке жамаат менен намаз окуу, жумага катышуу, айт намаздарга катышуу. Ынтымак машалла, бул дагы ушул жака намаз окуйт кыблага, мен да кылам, мында Кураны бир, мен да машалла. Бардыгыбыз бирбиз. Ошонан биримдүүлүк болот. Анан бөлүнүп жарылып, бул паланчы, бул түкүнчө, бул анда. Ошондуктан ислам дининин максаты саламатчылык дедик, тынычтык дедик. Ушул тынычтык менден башталат, сизден башталат. Мен ойлойм, машалла, мен намаз окуйм, бул да намаз окуйт. Бир имамдын артынан намаз окуп жатабыз. Аллаху акбар, баарыбыз Аллаху акбар. Жаш бала имам. Менден кичине, сизден кичине мүмкүн. Сизде машинеси да жок мүмкүн. Сизчелик акчасы да жок бирок. Аллаху акбар десе баарыбыз Аллаху акбар. Сами Аллах, сами Аллах. Нени билдирет? Бир кичине ойлойлу. Бул биримдүүлүктү билдирет, ынтымакты билдирет. Биз баарыбыз бирдей аракет жасап жатабыз. Демек баарыбыз биркенбиз. Дүйнөлүк жактан макул, мунун кызыл диплому бар, мунунку жашыл диплом. Бул кичине бою бийигирээк, мунунку бою бул семизирээк, бул арыгыраак болушу мүмкүн. Бирок жүрөгүбүз бир болуш керек да. Дин бизге ушуну үйрөтөт туугандар.